Саламатсызбы, жашыңыз канчада? Men 68'ge толук чыктым. 68. Siz emне даттануу менен келген элеңиз? Мен даттануум ушу эң эскиси ичегилерим жакшы иштебей, запор, основной запор деп коет го, ич катуу менен. Ошондой беспокоить эткеним келди менен, Кудайга шүгүр. Siz bizdен эмне деген кандай жардамды алдыңыз? Жардам алдым, леченияларымды айтайын. Леченияларым перекис водорода менен капайт этишти. Массаж аябагандай жакты, массаж алдым 10 күн толугу менен. Андан сырткары сүлүк коюшту. Канча жол алдыңыз сүлүк? Ошо сүлүктү аз эле алдым. Аз эле алдыңыз, Siz ошо мен сизде эсимде барсыздар, аз эле алдыңыз. Эми норма канча жол сүлүк алам дешет атканда, мисалы бир коробкада деле 10 укол чыгарат да. Значит, массажды сүлүктү 10 жол алыш керек. Көрдүңүзбү, сиз 10 жолу массаж алгансыз, 10 жолу капельница алдыңыз. Ал эми 10 жолу сүлүктү бир айда 10 жол алынат да. Бул норма болот да. Значит, сиз менимче 3-4 эле келдиңиз. Эми ошо аз келсеңиз дагы сиз эмне жакшы жакты сездиңиз? Жакшы жагы ушул ишимдин катыганы жок болду. Мен күндө бара баштадым. Эң негизгиси ошол болду. Анан өзүм жеңил сезип өзүмдү баскан турганым. Уйкуңуз кандай болчу? Ошол уйкум жакшы болбой атат. Болду эле. Демек сизге биз азыр сүлүктү улантышыбыз керек экен андачы. Сүлүктү өзү көпчүккө мына куймулчакка коюлат, заң чыккан жакка коюлат. Көрдүңүзбү? Ошол жактарга койсок, анан уйку жакшы болот. Көрдүңүзбү? Сиз чала келип койгонсуз. Сиз чала келип койгонсуз. Сиз болду, менин ичим катпай калды, мен жакшы болдум, мага бүттү деп сиз токтотуп койгонсуз. Боюнча токтотуп койдум. Үйдө мен айткан нерселерди эмне жасап атасыз? Мен ичиме массаж жасап атам. Ошо Гүлсен айым сиздин берген жанагы ютубтагы окууларыңыз боюнча анан ошо точкалар менен жасап атам. Анан лимфа массаж жасайм. Анан бияктан тиги массаж алганда кыздар дагы көрсөттү эле турбай туруп эмне жасаш керек. Алардын баарын жасап атасыз. Тамакты бир аз жөндөп атасыз. Тамакты муун эле жөндөчү элек, азыр ошол боюнча эле карманып турасыз. Суу ичип атасызбы? Сууну жакшы ичем. Сиз канча бир 2-3 ай болуп калды келгениңизге? 2-3 айда сиз абдан ушу ичиңиз катпай калганын гана сүйүнүп атасыз. Жок, сиз эми уйкуну жакшы кылыш керек. Уйкуну жакшы кылыш үчүн мына мен айтам да, менин колумдагы эң негизги дары бул только бул сүлүктүн оозундагы дары да. Мен ошону сизге түшүндүргөм да, сүлүктүн оозунда 130 дарысы бар. Бул дегенсиз 130 ферменти бар да. Bunun атын эмне үчүн гирудотерапия деп коет. Сүлүк менен дарыланууну гирудотерапия деп койгон себеби оозунда гирудин деген аспириндин башкача аты. Мына ошол аспирин анан сүлүктүн оозундагы дарысын гирудин деп айтат да. Ошо биринчи ферменти бул эң сонун канды суюртуучу ферменти гирудин болгон үчүн ушуну гирудотерапия деп койгон да. Мен эми сиздин дагы жакшы болуш жүрү. Көрдүңүзбү, 68 жыл азамат экенсиз, мына баарын колдонуп атасыз. Эми сиз ушу сүлүктүн оозундагы дарыны толук алып койсоңуз, уйку жакшы болот, мындан да жакшы болот, мындан да жакшы сүйүнөсүз да. Анан эми сиздин мен ушу мына биздин кыргызстандыктарга айтып коюңуз деген себеби биздин туугандар тез эле жакшы болуп калса да. Вот эми андай болбойт да, эми канча жылдан бери мына 68-70 жылдан бери өзүбүзгө токтоп алган нерсенин баары бат эле же бир айда эле же 10 күндө эле кетип калбайт экен да. Мисалы үчүн бала төрөлгөндө деле ал сразу эле басып кетпейт го. Ошол сыяктуу эле көп ошо лечение. Адам өзү менен өзү күнүгө заниматься күнүгө машыгыш керек, Мен сизге дагы ден соолук каалаймын. Көп жашаңыз, ден соолугуңуз чың болсун, сүлүктү толук алып коюңуз деп айтат. Сиз дагы ишиңизге ийгилик, көп адамдарга жардам берип атасыз.
Uşu bari жакшы болуп, ишиңизге iyi болуp, ден соолугуңуз чың болуп, аман болуңуз. Сизде врачтарыңыз көп болсун.